Өзгөчө абал киргизүү көп сандагы жарандардын арасында коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына жол бербөө үчүн кабыл алынган чара. Акыркы күндөрү жарандар жана бизнес коомчулук туш болгон ыңгайсыздыктар баардыгыбызга түшүнүктүү. Өкмөт тигил же бул азыктын жана дары-дармектин жоктугу боюнча тынчсызданууга негиз жок экенин байма-бай айтып келет. Анткени чек аралар ачык, жүк жана товар адаттагыдай тартипте ташылууда. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 10 000 тонна ун бөлүү тууралуу чечим кабыл алынды. Анын 5 000 тоннасы калктын аярлуу катмарына колдоого багытталат. Муну менен катар жакынкы күндөрү өкмөт бизнес коомчулук жана ыктыярчылар менен бирге турмуштук оор кырдаалга туш болгон жарандарга даректүү жардам берүү боюнча масштабтуу жумуштарды жайылта баштады. Бул илдет боюнча 31 мартка карата бардыгы болуп республика боюнча 107 тастыкталган учур бар. Коронавирус аныкталган бейтаптардын 58 аял, 49 эркек, алардын ичинен 15 бала, ошондой эле 1 жашка чейинки 2 наристе жана 31 улгайган адам. Жакынкы дүкөндөн соода кылуу, 30 мүнөт гана сейилдөө сыяктуу эрежелер кирип, Бишкекте өзгөчө абал тартиби күчөтүлдү. Туугандарга, досторго, кошуналарга конокко барууга тыюу салынат. Бир үй бүлөнүн мүчөлөрүнөн сырткары 3 адамдан көп топтор менен чогулуу. Жашы жете электерге чоң адамдардын коштоосу жок жүрүүгө болбойт. Шаардын жашоо ишмердүүлүгүн камсыз кылгандардан тышкары баардык уюмдар жана ишканалар ишин убактылуу токтотсун деген кошумча чараларды Бишкек комендатурасы кабыл алды. Шаардыктар төмөнкү учурда гана көчөгө чыга алат. Жашаган жеринен жумушуна чейин жана жумушунан үйүнө кайтуу, жанында ишмердүүлүгү бекитилген тармактардын тизмесине кирген уюмдарда иштегени жөнүндө аныктамасы болушу керек. Каттоо маалыматтары, анын ичинде убактылууну эске алганда, жашаган жеринен 1,5 километр алыс эмес радиустагы дүкөндөн азык-түлүк товарларын, дарыканалардан медициналык каражаттарды жана дары-дармектерди сатып алуу. Үй жаныбарларын каттоо маалыматтары, анын ичинде убактылууну эске алганда, жашаган жеринен 100 метрден алыс эмес радиуста сейилдетүү 30 минутадан көп эмес. Ыкчам учурлар боюнча медицина мекемелерине чыгуу. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жараткан өзгөчө кырдаалда гана үйдөн күтүүсүздөн чыгуу. Коронавирус илдети менен күрөшүү, калктын саламаттыгын сактоо канчалык маанилүү болсо, тамак-аш коопсуздугун камсыздоо, жарандарыбызга камкордук көрүү да ошончолук мааниге ээ деп Президент Сооронбай Жээнбеков 31 мартта өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин катышуусундагы Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында баса белгиледи. Адамдар ортосунда карым-катнаш, байланыштарды азайтуу, бул эл аралык тажрыйба өзү көрсөттү. Бир гана ушул жол менен биз ушул илдеттин таркалышын токтото алабыз, кыскарта алабыз. Карантиндеги эрежелерге жарандарыбыз баш ийип, кыймыл кыйрамына токтогону көрүнүп турат. Бирок дагы эле кээ бир жарандарыбыз бар, ушул мага келбейт деген, буга баш ийбеген, алар менен дагы азыр комендатуралар жердеги бидик мына иш алып барып атат, коргоо органдар. Бул элди үйүндөн чыкпай, кырдаалды түшүнүү менен кабыл алганы бул дарыгерлерге абдан чоң жардам. Биз бир гана ушул жол менен бул илдетти таркатпай, башкаларга жуктурбай, азыркы кырдаалды ушул убакта кармап алганга шарт. Президент бүт дүйнө өлкөлөрүндө эле тилекке каршы Кыргызстан да экономикалык жактан абдан жабыркап жатканын белгиледи. Тилекке каршы мына көрүп атасыңар бардыңар бүт дүйнө өлкөлөрүндө, бизде дагы экономикалык жактан азыр кырдаал жакшы эмес, анын таасири мына бизге да тийип жатат. Бизнеске, бизнес ишине доо кетип жатат. Күнүмдүк мына жумуштарда иштеп, бала чакасын багып жаткан жарандарыбыз абдан көп. Элибиздин арасында аярлуу катмар элибиздагы жарандарыбыз бар. Алардын бардыгы колдоого муктаж бүгүнкү күнү. Мунун баарын мына көрүп турам, түшүнүп турабыз бардыгыбыз тең. Мына жерлерде колунда барлар, ишкерлер айылдаштарына жардам көрсөтүп жатышат ар тараптан. Аларга мына рахмат айтам баарына тең. Өкмөттөн да ыкчам аракеттер мына талап кылып аттык. Антикризистик иш-чараларды кабыл алышты, кече жарыялады. Анын эң негизги багыттарынын бири ушул калктуу, аярлуу катмарын
жумушсуз калгандарды жана азык түлүккө муктаж болгон биздин жарандарыбызга даректүү жардам көрсөтүү. Бул коронавирус илдети менен күрөшүү, калктын саламаттыгын сактоо кандай маанеге болсо, азык түлүк, тамак коопсуздугу, жарандарга камкордук көрүү бул ошондой эле маанеге ээ. Учурдан пайдаланып Кыргызстан импорттан дээрлик көз карандысыз кылуу аракетинде. Өзгөчө азык-түлүк коопсуздугу чөйрөсүн. Импортто алмаштыруу бул эң туура багыт. Республика керектүү товарларды өзүбүздө өндүрө турган жолду баштоого мүмкүнчүлүк алды. Бул татаал процессте Кыргыз-Россия өнөктүрүү фонду жардам берет. Ал үчүн атайын жеңилдетилген программа иштелип чыгат. Бул боюнча премьер-министр маалымдайт. Антикризистик пландын ичинде коммерциялык банктар жана чакан жана орто бизнести колдоо линиясы боюнча Кыргыз өкмөтү жана Кыргыз-Россия өнөктүрүү фондунан каржыланган долбоорлорду кошуу менен 3 айдан кем эмес мөөнөткө насыялар боюнча негизги суммалар жана пайыздарды узартуу, реструктуризациялоо тууралуу иш алып баруу. Антикризистик пландын негизги багыттарынын бири калктын аярылуу катмарына, жумушсуз калгандарга, тамак ашка муктаж болгондорго даректүү жардам көрсөтүү. Өзгөчө абал маалында баарынан мурда инфекциянын жаңы чыккан учурун алдын алуу үчүн бул илдет менен максималдуу түрдө күрөшүү керек. Мамлекет бардык мүмкүнчүлүктөрдү жасап жатат. Жалпы коркунуч алдында бүгүнкү күндө элдин, бизнестин жана мамлекеттин болуп көрбөгөндөй биримдигин көрүп жатабыз. Көпчүлүк ишкерлер жана жөнөкөй жарандар калктын социалдык жактан аярылуу катмарына ар тараптан көмөк көрсөтүүдө. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн ачылган атайын эсепке бир нече күндүн ичинде 50 миллион сомдон ашык акча чогулду. Мамлекет башчысы ушул оору менен күрөшүүнүн алдыңкы сабында турган медиктерге бардык жагынан колдоону күчөтүү керектигин жыйында дагы бир жолу баса белгиледи. Мен мурунда айткам, дәвр жолу айтам. Мына ушул оору менен күрөшүүнүн эң алдында турган биздин дарыгерлерге ар тараптан, бар жагынан камкордук көрүү зарыл. Алар эч нерседен муктаж болбош керек. Тиешелүү коргонуч жабдыктары менен, иштөө шарттары, айлык акылары, алардын сый акылары толук көлөмдө үзгүлтүксүз аймай колуна тийип туруш керек. Алар эч нерсе муктаж болбош керек. Ар бир кризистин башталышы жана аягы бар. Бардык санитардык жана карантиндик иш-чараларды сактоо менен баарыбыз биргеликте бул кыйынчылыктарды өтөбүз жана экономикабызды калыбына келтиребиз деген ар бирибизде ишеним бар.